Орусиянын улуттук валютасы болуп көрбөгөндөй күчүн жоготту. Орусиянын улуттук валютасы рублдин чет элдик валюталарга карата катышы тарыхый максимумга чыкты. 28 февралда Москвадагы банктарда 1 АКШ доллары 100-110 рублдин тегерегинде, 1 евро 115-120 рублдин айланасында сатылып жатат. Орусия Украинага кол салганга чейин 1 доллар 80 рубльга чейин, евро 90 рубльга чейин бааланчу. Акча алмаштыруучу жайларда иш жүзүндө чет элдик валюталар мындан да кымбат сатылууда. Онлайн акча алмаштыруу курстары мындан да жогору көрсөтүлүүдө. Бир катар басылмалар Орусиядагы банктарда чет элдик валюта алуу мүмкүн эмес болуп жатканын, көпчүлүк жерлерде накталай рубль алуу да катаал болуп жатканын жазышууда. Айрым банктардын алдында кезек узарды. Валюталык рыноктогу олку-солкулукту алдын алуу үчүн Орусиянын Борбордук банкы өзүнүн эсептик ченин 9%-дан 20%га чейин көтөрдү. Бул коммерциялык банктардын акцияларынын үстөк пайызын көтөрүүгө негиз болот жана рублдун түшүүсүн алдын алып калат деп күтүлүүдө. Рублдун кунунун качышына Европа биримдигинин Орусиянын Борбордук банкынын эл аралык резервдеринде бөгөт койгону негиз болуп жатат. Бул Борбордук банк рублдун туруктуу кармоо үчүн долларды же еврону рынокко саттыкка чыгара албай калат дегенди түшүндүрөт. Евро биримдик мындай санкцияны орус аскерлеринин Украинага кол салуусуна байланыштуу кабыл алды. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. 5 күндөн бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң чоң чабуулдар Киевде жасалды. Булак азаттык.org. Бекборбиев: өнүкпөгөнүбүзгө өзүбүз күнөөлүү. Добушту сатып же жердештик кылып шайлаганбыз. Доллар көтөрүлүп жатат деп нааразы болгон жарандарга кыжыры келген Бекборбиев Facebook баракчасына өз пикирин жазып чыкты. Анда шайлагандар топук кылбагандан улам мамлекет ушундай абалга тушугуп жатканын баса белгилеген. Доллар өстү, сом түштү деп айгайлагандарга сиздер кимге кайрылып кыйкырып атасыздар? Аны Садыр Жапаров каалаган күндө да кармап тура албайт, акчасы да жетпейт. Путингеби же Байденгеби? Аларга биздин тагдырыбыз кызыктуу эмес. Кааласаң бүгүн мамлекетти таркатып басып кетсең да баары бир. Сомдун тагдыры келип эле өзүбүзгө такалат. Сом туруктуу болуш үчүн мамлекет күчтүү, бай жана эч кимге көз карандысыз болушу керек. Азыр бизде ушул экөө тең жок. Кытайдын бир районундай болгон мамлекетти бир айда түз жолго салып койсо болот эле. Жок, анте албай келатабыз. Биз ишенген, биз шайлаган адамдар тойбой келет. Мына жакында же кечээ шаарда өткөн шайлоо буга далил болду. Кайра эле добуш сатабыз. Добуш сатпагандар кайдыгерлер, аларга шайлоого сүйрөсөң да барбайт. Анан албетте өнүкпөйбүз. Өнүкпөгөн соң башка бирөөгө көз каранды болобуз. Андыктан сом байкуш арзандаган. Оорунун өзүнө эмес, себептерин дарылоо керек дешет врачтар. Ошол сыңарындай эле биз дагы өлкө сазга батканын эле айта бербей, анын себептерине көңүл бурсак. Себеби ошол өзүбүздө. Анткени добуш сатабыз же барбайбыз. Барсак да өзүбүздүн жердеш же туугандарыбызга келесоо болсо да добуш беребиз. Тартипти сүйбөйбүз. Базаркомду философ көрөбүз. Өзүбүз билбейбиз, үйрөтсө жаман көрөбүз. Жаратман эмес, бүлдүргөн адамды туу тутабыз. Өзүбүздөн баштайлы, сом ошондо туруктуу болот деп жазган. Булак аргумент чекитке ийже. Каада салт дегендер өлгөндө мал сойгондон башка толтура салттарыбыз бар. Ошолорду жакшылап сактап алалы. Байгазиев Нурсултан. Украина Орусияга каршы Гаага сотуна даттанды. Украина Орусияга каршы Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык сотуна расмий түрдө даттанды. Агрессияны актоо максатында геноцид түшүнүгүн бурмалаганы үчүн Орусияны жоопко тартууну талап кылабыз. Соттон токтоосуз түрдө Орусиянын аскердик аракеттерди токтотууга буйрук берип, угууларды кийинки аптага белгилөөнү суранабыз, деп жазылган Украин президенти Владимир Зеленскийдин билдирүүсүндө. Орусия Украинага 24 февралдын таңында кол солгон. Андан бери Украинанын бир катар аймактарында Украина армиясы менен орус күчтөрүнүн ортосунда куралдуу кагылышуу жүрүп жатат. Жакынкы убакытта Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү Украин-Беларусь чек арасында өтөөлү күтүлүүдө. Украинанын саламаттыкты сактоо министрлиги Орусиянын аскердик кол салуусунан 198 украиналык каза болгонун, алардын 3-өө жаш балдар экенин кабарлады.
Орусия канча аскери өлгөнүн жана туткунга кабылганын ачыктаган жок. Бул акты медиа чекиткеyi.